азыркы чыга турчу досум бул футболду абдан жакшы көрөт, ошондой эле дүйнөдөгү бардык футболчуларды тааныйт, өзү дагы футболду мыкты ойнойт. Ойгонсо дагы, турса дагы, уктаса дагы дайыма футбол жана топ жанында. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга чакырайын өзгөчө коногубуз, таланттуу досубуз Шаршебаев Хантемирди чакырам. Тосуп алалы кана. Ура! Ассаламу алейкум. Кандайсың досум, жакшысыңбы? Ооба. Денсаулык жакшыбы? Каяктан келдиң? Скол району. Күчтүү эле жоктур го сенде. Бар? Болмосчу кана. Болмосчу. Котур азыр. Күчтүү экенсиң, Ой, азамат. Кай жактан келдиң? Скол. Ысык-көл. Областынын Түп районунун Корумду айылынан келдим. Корумду айылынан келдиң. Эмне болуп футболго кызыгып калдың? Биз абам экөөбүз топ ойноп атып, мен дарбаза чыгып койгон. Вратарь болгондон тажабандан коргоочу болуп калгам. Чабуулчу болуп калгам. Ойноп баштым. Демек абаңан коркконуңан эле чабуулчу болуп кеткен турбайсың сен? Ооба. Силердин айылда мындай футболдук талаа барбы? Салып бердиби? Бар. Газон менен. Ооба, газон бар. Бирок анда кар басып эле ойнобой калганбыз. Чоңу же кичинекей стадионбу? Кичинекей. Жана сетка менен сырты тозулган. Ооба, ошондой. Качан жасалды ал футболдук талаа? Жайыны баштап ана кышта бүттү го. Кыш. Сен демек ал жакта ойной элексиңби? Ойногон бир жолу. Азыр футболду каякта ойноп атасыңар? Ушактар ойнойбуз кээ бир кезде. Биз кичинекей кезде эки ташты коюп алып дарбаза кылып ойной берчүбүз да. Биз да ошентип ойнойбуз жайда. Жайда, Ооба. Топуракта, чаң жутуп мындай. Көзүң ачылбай калат го. Футбол ойноп жеңгенде эмне утасыңар? Кандай сыйлыктарды аласыңар? Биз мамам бизге эмне болуп берет? Алтын топтарды берет. Алтын топ? Ооба, сүрөтү. Мамам жакшы тартат да. Силер утканда алтын топтун сүрөтүн тартып берип коебу, Ооба. Курсаң ачканда пирашкин сүрөтүн тартып берип койгондой эле экен да. Апаң анда көп алтын тартыш керек экен да. Алтын, мындай алтындар. Мага бир 15 килограммдай алтын сүрөтүн тартып берсинчи. Билбейм, андан сураш керек. Турнирди уюштургандар приз бербейт. Үйдөн апаң берет. Биз алтын топ ойнойбуз, ошо менен ким утса. Мына негизи ушундай чемпиондорду апалары өстүрөт. Ошондуктан апаларына кол чаап коюңуздарчы, баардык апаларга. Футболго сени абаң үйрөтүптүр, Негизи канча бир туугансыңар? 6. Мен 7-нчи. Мен 6-нчы, менен кийинки 7-нчи дагы бар. 7 бир тууган экенсиңер. Ой, сонун, кандай керемет. Жумуштарды кантип аткарасыңар анан жетөөңөр? Анан чоң эжем иштеп кеткен, үйдө үчөөбүз элебиз. Мен деген малдардын кыктарын тазалайм. Менин бөбөгүм койлор жеген чөптөр ылдый чупкат да, аларды тазалайт. Мен эжем үй жыйнайт. Айылда жашаган эмнеси жакшы? Кымыз ичесиң, айран уюп берет. Ат минесиң. Баары бекер болгондо да. Ооба. Акча сурабайт. Сатпайт да аякты. Сатпайт, Кымыз сатылбайт. Ооба, өзүң эле жасап аласың сүттөрүнөн. Кимдер менен келдиң бул жака? Апам, Элвир эжем, Нуржан эжем, Айжамал эжем, Айдын эжем, Адырет эжем, Жанат апам, дагы класс жетекчим. Сен авторитет күчтүү окшойт, мугалимиңден бери келиптир бул жака колдоп. Охо. Ким менен сүйлөшөлү анан? Апам. Апаң менен? Гүлбарчын айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Сиз балдардын мындай тарбиячысы, мугалими, машыктыруучусу, анан анда-санда сүрөт тартып берип колдоочу, демөөрчү да болот турбайсызбы? Ооба, балдар үчүн баарына жасап бергенге аракеттенебиз. Кантеңер байкеси менен футбол ойноп атып эле кызыккан, анын мектебибиз да жакын. Ошо футбольный командага, мектепке футбол ойногону барып атып эле ошондон кызыккан. Ошол, андан үйдөн дагы жардам беребиз биз, семейный дагы ойнойбуз. Абдан сонун балдарды өстүрүп келатыптырсыз. Месси дагы убагында ошондой айылда чоңойгон, Криштиану Роналдо дагы жөнөкөй үй бүлөдө айылда чоңойгон.
бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп кыргызда бекеринен айтылбаса керек. Буюрса ишенебиз, келечекте сиз дүйнөгө таанымал кыргыздын Мессисин, кыргыздын Криштиану Роналдосун тарбиялап өстүрөсүз деген ойдобуз. Мектепте кандай? Бир орунда тура албаган мындай тентек окуучу же Мектепте абдан гиперактивдүү бала. Бир эле убакта ойноп дагы, жазып дагы, анан ойлонуп дагы, анан тентек кылып да жетишет. О, мына. Салам. Салам. Албетте болот. Мен эң жакшы көргөн энеме, анан атама, эжеме, карындашыма, анан жалпы Марат Темиров атында жалпы орто билим берүү мектебинин агайларыма, анан эжелериме чоң ысык салам. Ысык салам. Жана футболдук командаңа дагы ысык салам, Ооба. Жок. Айта албадыңыз. Айта албадым. Уккан жок эч ким. Нурайымкен уккан жоксуңар? Айткан жокмун го? Ия. Айта албадым. Ия. Айта албадым. Чыгып кетти өзүнөн досун кечирип койчу. Урматтуу достор, негизи футболдун дүйнөдө бир топ түрү бар. Ошолорду бизге Хантемир экран аркылуу жооп берет бизге. Жакшы маалыматтарды айтып кош керек бизге. Бул футболдун кайсы түрү? Австралия футбол. Австралия? Австралия футболу. О, туура экен, баракелде. Америка футболу деген Австралия футболу булар бөлөкчөбү, Ооба. Тигинде эме деле жерге түшүп баш эметкенге эме шлем кийишип алат. Бул? Хорсбол. Хорсбол ат үстүндө ойногон Хорсбол. футбол. Муну негизги максаты ат үстүндө топту туура башкарып, каршы команданын воротасына гол киргизүү. Бул томолок шакекченин иши. Алганга ылайыктуу болушуп, сыртына кайыш менен курушат. Буну деген бизден урдап алышкан го, көк бөрүдөн, Ооба, биздин көк бөрү оюнга кошкош бул. Аябай окшош экен, Ооба, бирок эмелер сыртына ылайыктуу кармаш үчүн кайыш менен курушалат. Мында 6 оюнчу ойнойт. Флорент футболу. Флоренция футболу. Бул кандай ойнолот? Бул бир-бирин жөйлөшүп, бир-бирин боксташып, бир-бирин тебишип ойношот. Охо, Мында 27 оюнчу ойнойт. Эрежеси жок, эң катаал оюн да. Бул баткак футболу. Бул баткактын үстүндө ойношот. Муну буту менен эмес, биягы менен эмес, тизеси менен теп ойношот. Негизи мен таң калганым, ошо дүйнөдөгү футболдун канча түрү болсо, бизге кыргыздардыкына окшош эле экен. Себеби ак ордо 3кө барып футбол ойносоңуздар, дал ушундай саз футболу деп деле айтылып кала берет. Анан кыскача тыныгуу берилет аларга. Тыныгуу? Ооба, кыскача тыныгуу берилет. Эми мондай кебетеси менен тыныгуу албаса болбойт го. Бул эмне деген? Бампербол. Бампербол? Бул биздин эмелер Кыргызстанда дагы бар. Бар, ооба. Ооба, бул үйлөнгөн, томолок үйлөнгөн шаарына ичине кирип, бул биздин көңүл ачуучу футбол. Үйлөнгөн шаардын ичине кирип, бир-бирин жөйлөшүп ойношот, бир-бирин жөйлөшүп, бир-бирин сүзүшүп, бир-бирин тоголотуп ойносо да болот. Бул Фаербол. Фаербол. Бул от үстүндө футбол го, Ооба, муну жылан кайра ойношот. Бул Индия, бул дүйнө жүзүнө тараган эмес, бул көбүнчө салттуу оюн. Бул Индия жана Кытайда ойношот. Бул кантип өрттөн сактанаары, бул өсүмдүктүн майларын денесине майлап ойношот. Себеп? Бул анткени оттон сактаныш керек экен да, ал күйүп калышы мүмкүн буттары, терисине. Бутуңа бир чок жабышып калса өлдүң го, эч кимге жеткизбей эле кетесиң го дейм аяктан, футболчулар. Бул деген какон чамдыларын топко, какон чамдыларын салып ойношот. Бул от өчкүчү уланат. Хантемир, биз болсо сен үчүн азыр футболдук тала жасаганбыз. Ойнойлубу анда? Ооба. Жүр, кеттик. Хантемир, азыр бул футболдук талаада сен экөөбүздөн башка оюнчу жок. Ошондуктан оюндун шарты мындай болот. Азыр могу топто бирден суроо жазылуу. Ким биринчи ошол суроого жооп берет, ошондо мүмкүнчүлүк болот дарбазага топту тепкенге. Дарбазага топ түшө турган болсо, ошол адамга бир упай. Анда эмесе бул суроо мындай: легендарлуу футболчу Диего Марадона кайсы улуттук командада ойногон? Аргентина. Мен сен.
Кыргызстандын курама командасы качан Азия кубогунда оюн көргөздү? 2019 жылы. Канчанчы жылы? 2019. 2019. Ме. Кеп. Аха. 2018 жылы Дэвид Бекхэм кайсы футболдук клубдун президенти болгон? Интер Майами. Интер Майами. Муну мен билбейт болчу экен, бар эркек. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, легендага айланган футболчу Пеле. Месси. Месси? Пеле? 3 жолу. Не. Расмий футбол беттешин ким калыстык кылат? Офсайд деген эмне? Арбитр, офсайдтен оюндан тышкар. Оюндан чыгар, Аха. Карап айтыңызчы. Мен таптым буга жооп. Бул пенальти. Сен жата албадың го. Эмнеге? Жата албадың го. Мен айттым го биринчи жаттабай эле пенальти. Мына эми окуйм, бирок мен биринчи айттым. 11 метр аралыкта дарбазага айып сокку жүргүзүү эмне деп аталат? Пенальти. Мен тебем. Жибайт. Чыгып калды кайра. Чыгып калды. Жок, кирди да башкысы. Ооба. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты биринчи жолу кайсыл жылы өткөн? 1930 жылы. Эң алгачкы футбол турнири кайсы жакта өткөн? Уругвайда. Жыргап атасың, Азыр оюндун шартынан чыгабыз. Ким алдап топту киргизет? Мындай. Хоппа! Хоппа! Мен баштайм, Болбойт да андай. Аха. Ой. Ошентип бул оюнда Хантемир жеңди, достор. Жакшы, анда мыктылардын мыктысы Хантемирге белек тапшырабыз. Ортого алып чыгып коюңуздар гана. Мынакей, сен чындап мыктылардын мыктысы экенсиң. Бул жон баштык сага. Бул балдар энциклопедиясы топтон тышкары анда-санда китеп дагы окуп турсаң, бул сага абдан сонун пайдасы болот. Ошондой эле сен мыктысың долбоордун атынан, президентибиздин атынан ушундай сонун планшетти сага тапшырамын. Жана биздин кичинекей бөбөктөр эңсеген, биздин досторубуз кыялданган Сен мыктысың долбоорунун 3-чү сезонунун башкы кубогун тапшырам. Ошондой эле. Ушунча топтун арасынан бир топту ала кетчи, макулбу? Рахмат. Макул. Айла апага ысык салам айта бар, макулбу? Рахмат.